Adım Telebanova Engerim. 1987 жылғы Эки кыздын мамасымын. Ушул менен 2023 жылдан бери күрөшүп келатабыз. Жакшы результаттар болду негизи. Биз ойлогонбуз 4 жылдан кийин иштердин баары эле мындай кетип калышат деп, бирок Турция мамлекетинде шанстар көп экен да. Болот экен айыктырса. Частичный ремиссияга чыккан, мурун пересадка болуп химияларды алып атып. Анан 1 жылдан кийин ушу кайра кармады да. 5 жылга жетпей эле. Кайра рецидив болуп, кайра высокоагрессивный деп чыгып. Алданан сентябрдан бери лечениеде химия алып атабыз. Анан химия бүт, мына 15 күндөн кийин ушул химиям бүтсө, 15 күндөн кийин Турция мамлекетине учушубуз керек. Пересадкага, донорский пересадка болот. Ошондо эмнени алмаштырат? Ошондо стволовой клеткаларыбызды алмаштырат. Кандагы стволовой клеткаларыбызды меникин алып, анан донордукун коёт да. Ошол анан ошого бизди сентябрда эле ошентип айтып эле жиберишти да. $80,000 таап келгиле 2 айда депчи. Анан ошону чогулта албай жатабыз да. Жартылай чогулуп калды. Чуркап жолдошум экөөбүз. Мен химиядан кийин кичине өзүмө келип калганда жолдошума жардам берейин деп кошо өзүм дагы барып телеканалдарга кайрылып, силерге кайрылып, ушу жардам сурап жатабыз. Анткени өзүбүздүн колубуздан 2 айдын ичинде $80,000 чогултуш келбей жатат. Анткени уже эчтекебизди сатарга эчтекебиз калбай калды. Уже 2 жылдан бери сатып бүттүк. Болгону катуу сатып бүттүк да. Анан элге кайрылып атабыз. Жартылай чогулду, эми 15 күндүн ичинде дагы калган $40,000 чогулуп калат деген үмүттө болуп атабыз. Oro кызымды төрөдүм. Кичүү кызымды төрөгөндөн кийин эле иммунитет слабыйдан башталдыбы же стресстен болдубу? Папам кайтыш болгондо эле стресс, рактан кайтыш болду. 1,5 айдын ичинде эле өтүп кетти да. Ошондон стресс алдымбы, анан кызым жаңы төрөгү. Ушундуйлордун баары болду же билбейм, же өзү эле ушундай болобу билбей атабыз да. Негизи врачтар деле точно ответ бербейт экен да. Рак эмнеден пайда болот экен, генетический деп коюшат экен, расположенность высоко болот депчи. Ушу стресс анан жанагы иммунитет түшкөндө. Урматтуу кыргыз эли, бизге ушу сентябрь 2 айдын ичинде $80,000 керек деп жиберишти эле Турция мамлекетинен. Кыргызстанга келип ушу чуркап жүрүп жарымын чогулттук. Дагы эми $40,000 жетпей турат. 15 күндө учушубуз керек болуп атат. Ушул химиям бүтсө эле учушум керек болуп атат. Анан ушул $40,000 чогулду, 15 күндө чогултканга жардам бериңиздер деп суранам. Биринчи признактар ошо бели ооруярчы постоянно. Ошо 2023 кыштан баштап эле ооруптур, азыр ачтап көрсөк. Ошо боюнда бар кестеле ооруп жүргөн, анан төрөдү. Ошо кичүү кызыбыз 3 жашта азыр. Ошо кызыбызды төрөгөндө ошо бели ооруп жүрдү да, бели ооруп кичине бирдеме кылса эле чарчап калып атты. Анан биз деле көңүл бурбай эле жүрө бердик, эми жаман ой болгон жок. Болупту.
антибиотик алды, поликлиникага кайрылды. Аяктан антибиотик алып, антибиотиктерге жардам бербей калды. Анан поликлиникадагы врачтар айтты, ошол семейный врачтар онкология направление жазып берели, ошо онкология көрүнүшүн алгыла деп биздин алыбыз келбей калды деп. Анан дароо эле онкологияга барып көрүнсөк, ал жактан биопсия алыш керек деп калды. Анан биопсияны тапшырар менен эле ошондой кабар болду да, бизге ооруга кабар болду. Биринчи онкологический деп чыгышты, анан онкология эмес экен, көрсө бул гематология жагы экен да, қан менен байланыштуу оор экен. Лимфома деп чыкты да, Ходжкинская лимфома. Анан ошонун баарын алып Турцияга дагы барып элек. Бирок бияктан химия алганга жетишип калды да, химия алгандан кийин ал химиясы жардам бербей калды. Себеби опухольдер өсүп аябай эле ошо паховый жагынан чыкты да. Ошол бизге көрүнгөн ошол болду. Ошондон аябай корктук. Көптөгөн анализ тапшырдык, ага эле көп акча кураттык. Ошондон кийин эле анан Ходжкинская лимфома 4 стадия деген диагноз койду. Аны бир жарым ай күттүк ошол результат чыккыча. Аябай ооруп алды барды эле. Базалбай калды да, 5 метр базалбай калды. Себеби буту шишип кетти, аябай шишип кетип, шылгый албай калган да. Ошолорду азыр эстесем кыйын күндөрдү өткөрүп турабыз. Айгерим аябай күчтүү экен. Ошондо сөз берген болчумун да, Айгеримгечи. Жанымда болот. Баарын чоң дебиз. Кандай болсо да баарына чыдайм. Эки кызым келечек үчүн, эки кызым тагдыр үчүн баарына чыдайм. Кудай буюрса ошонун баары жеңет. Мен ишенем. Кыргыз элинен суранат элем. Кайдыга карабай жардам берсеңиз. Барбаган жерибиз жок. Душманга да коебиз мындай ооручу. Бирок намыстан кереги жок. Оору деген уят эмес, оорудан айыгыш керек. Айгеримдин ден соолугу болгон аракетибизди жумшайбыз. Бирине коркконум жок. Өзүм ооруп калбасам экен деп атам да. Көрсөм ким барат Айгерим? Ошо ооруп калбайын деп ошондо кудайдан тилинип калмас күйлөр. Оорубайын, устарым жакшы болобойн. Айгерим менен чогулбойн. Мындай деңгээлде оор экенин биз билген эмеспиз. Бул аябай татаал оор экен. Уже биздин сөөгүбүзгө чейин кетти ооруч. Күнүгө ушундай 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери ошол оору менен алек болуп эле жатабыз. Тайым көрсө кыргыз элинен суранат элем, ушу жардам берип болсуздар суранам.